салган бир 500 метрдей жерди бийиктиги 3 метрдей болгон мөңгүнү талкалап эле өтүп кеткен. Көпчүлүк аймактагы адамдар жергиликтүү бийликке кайрылып, үнүн жеткизген активдештирүү төмөнүрөөк экен. Үй камагына чыгаруу бул башка максат эмес да, алар акталып чыгышы керек. Булар чыгарган иликтөөлөр чын болуп чыкпадыбы акыркы? Мен деле жакында эле 8-март акциясына барып, ал жакта болбогон видеолорду улуттук телерадио компаниядан чыгарылганда деле мен да аябай ачууланып. Мындай учурлар болду, эл сизге кайрылып, сиз үнүн жеткирип, экилерден өтүп калыптыр, туруп бирөө чалат, кайра анан алсам, аялым үйдөн чыгарып салды деп бир киши кайрылганда, көңүл бурбаалайт, террорет дегендей кылат. Бул нерсени биздин чоңдор да айтып жүрөт. Келбен жүрө берет, итире берет деп. Кылыбыз кыйшайбайт Ошондой деп жүрбөйбү? Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Анан үйдө отуруп алып туруп, ыйлап, анан кейип, анан аябай назик болсоң, анда парламентке келбеш керек. Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү биздин подкаст өзгөчө подкаст болот. Бизде бир эле конок эмес, бир нече атактуу кыргыз элинин үнүн чыгарган журналисттер. Кыргызстаныбызга канчалык журналистика керек? Кайсы элдин үнүн жеткирип, кайсы көйгөйлөрдү журналистика чечип жатат? Анан азыр ушул жылуулук оттепель деп атпайсызбы? Ошол көз карандысыз журналистиканы Кыргызстанда сактап калышыбыз керекпи? Ошол боюнча бүгүнкү коноктор менен сүйлөшөбүз. Арген мырза, алгачкы суроо ушул Кыргызстанда азыр кандайдыр бир жылуулук болуп атат деп айтып атышат. Анан чын айтканда эле жакын арада кырдаал кичине өзгөрүп, ушул журналистикага бир кооп иштегени кооптуу болуп калды. Анан ошо журналистиканы басымдуу болгон артынан элдин үнү өчүп атат деген сөздөр болуп атты да. Азыр сиздин оюңузча ушул чынчыл, кесипкөй журналистиканы сактап калыш канчалык Кыргызстанга зарыл? Негизи эле журналистиканын негизги максаттарына токтолсок, мисалы биз Советтер Союзунан калган школаны колдонуп келатабыз. Журналистика коомду тарбиялоодо, андан мына тигинде мындай катышат деп, негизги эми эң башкы эле максаты маалымдоо. Маалымдоо жактан эффективдүү болуш керек, маалыматты текшерип, факт-чекинг жана эмелер каралыш керек. Мен ушу каршымын да, дагы бир кошумча функцияларды кошо бергенден. Көп эле айтып калышат го, анан тарбиялоо, анан улуттук идеологияны түптөө, анан бир жок, эң башкысы маалымдоо. Маалымат так, айкын болушу керек, өз убагында берилиши керек, мына ошолорго эле токтолуш керек. Негизги акыркы ушул окуялар негизи саясий, ооба, бул убактылуу эле бир көрүнүш болушу мүмкүн. Буга баарыбыз даяр болушубуз керек. Мүмкүн жакында дагы бир чоң саясий окуялар келип жатат. Ошого бул мындай даярдык болушу мүмкүн. Бирок ошого кесиптештерибизди мындай алданбоого чакырам. Азыр эле баарын бүт позитивге өтүп кетпөөгө. Анткени бул үй камагына чыгаруу бул башка максат эмес да, алар акталып чыгышы керек. Булар чыгарган иликтөөлөр чын болуп чыкпадыбы акыры? Муну мамлекет дагы мойнуна алып айтышы керек, журналисттерге компенсациялар бериши керек. Эми бейгүнөө эле канча 1,5-2 жыл түрмөдө отурушту. Канча деген иштерден калышты, ата-энелери стресс болушту. Мунун баарын мындай көңүлгө алыш керек. Бул башталышы гана. Демек, бар кесиптештерибиздин акталышын биз талап кылышыбыз керек. Бул ошого айтып атпайм, бул убактылуу нерсе болуп калышы мүмкүн. Азыр эле мына өзгөрүүлөр болуп атат, жыргап, жана мындай позитивге өтүп кетүү туура эмес. Ушул иштин аягына чыгаарын биз контролдоп карап турушубуз керек. Эми жалпысынан дүйнө жүзүндө массалык маалымат каражаттарынын ордун баардыгы эле туура түшүнүп билишет да. Өлкөдө мамлекетибизде болгон окуяларга кесипкөй журналисттердин орду ар дайым болуп келген, мындан ары деле болуп келет. Эми ар кандай кырдаалдар болду, өдө ылдыйраак болду, бирок мен ишенем, мындан кийин деле сапаттуу контент курган, сапаттуу анан тең салмактуу маалыматты позицияны берген журналисттердин орду ар дайым болуп келген, болуп мындан ары да жакшы иштеш керек да, болуп кетет деп. Бир чети 2020га чейин журналистика аябай жакшы өнүгүп, бүт жеке медиалар ачылып, мындай жакшы кетип атпады беле? Коомдук маселе бар, иликтөөлөр чыгып. Андан кийин этап менен баары басаңдап, ошол журналистикада жүргөн адамдардын көбү эле башка жумуштарга өтүп кетпедиби? Журналистика болду, эми мындай жакшы жумуш болбой калып, башка тармактарга кеткендер болду. Саясатка каршы материалдар чыгарып атыпсың, мындайларыңы эми этиятта деген эми баарына болгон эскертүүлөр. Коңгуроо келген турбайбы? Андай эми менден деле кыйгап өткөн жок десем болот. Эми ошондой шартта дагы
бирок эми өзүбүздүн алган тажрыйбабызды колдонуп мүмкүн болушунча элдин үнүн бергени аракет кылып аттык. Кандай жол менен болсо да эми журналистика эми кененде эми ар кандай жол менен түшүндүрүп жеткирүү жолдору бар. Сөзсүз эле кагып, сооп саккалап эмес, балким сылык сыпа айтып ушул сыяктуу аракеттер болду. Анан ошентип иштеп жаттык. Эми соңку учурда саясий кырдаалдардан улам бүт эле журналисттер эле эмес, жана Эльвира Сурабалдиева деп айтып атат, депутаттар да бир аз жеңилдеп калды дегендей. Жалпы Кыргызстан эле бир аз жеңилдегендей болду. Эми биз буну канчалык түрдө ошол канча убакытка созулат, буну ушуну билишибиз керек. Бул жеңилдөө канчага чейин барат? Анткени алдыда кийинки жылы биз шайлоо, саясий окуялар турат. Балким ошодон кийин бул ошонун алдындагы элге берилген мындай жеңилдик эмеспи? Андан кийин кандай болот деген. Анткени эми буга чейин болуп аткан иштерде деле эми ушул эле адамдар болгон да. Ошол жактан алганда биз азыр убактылуу болсо дагы эми ушул убакыттан эми алыбыз жетиш иштеп турушубуз керек. Анан мен айтат элем да, негизи эле жалпы маалымдоо каражаттарын, журналисттерге кысым көрсөтүү, алардын оозун басуу, канатын кыркуу бул такыр туура эмес иш. Бул өзү үчүн убактылуу мындай жыргалчылыкты түзүп турган болсо, бир убакта кайра эле айланып келип, ушул өзүнө кайра тиет. Анткени мына кырдаал өзгөрдү, ал айта турган сөздөрдү өзүнүн колдонгон куралы кайра өзүнө тийип атпайбы? Мындай айтканда делечи. Бул ал эч ким ачык сүйлөй албайт, да деле бар. Анткени ошондуктан бир эркин коом болсо, баары мындай ачык коом болсо, бул айтылып турса, бул бийлик жетекчилери үчүн, өздөрү үчүн дагы жакшы. Анткени ал ошол ырбап кетмейинче, андан ары кесепети оорлошуп кеткенге чектүү убагында сигнал берип, кабар жеткирип турат. Ошондуктан бул мындай ана коркуштун негизи жок. Мыйзамдар, мурда мыйзам жок, журналисттер башаламан болуп кетти дейшми? Азыр мыйзамдар күчтөндү, мамлекет күчтөндү. Мыйзамдардын негизинде деле журналисттерди тескерсе болот. Эгер мыйзамды бузса, жана айып пулдар бар, анан кадыр баркка шек келтирүү деген бар. Болбой эле барса кылмыш иштерди бир нерсе кылып атса, мындай аймактаралык кастык козгосо ага бар. Эми негиздүү болсо да, анан буларга мындай эркиндикти берип турса, бул жакшы, жаман нерсе чыгарбайт. Анткени бул журналисттер эл менен да тыгыз болот экен, эл ичинде кандай көйгөй болуп атат, бизге түз кайрылалат экен. Баракчаларыбызга, эл биздин баракчаларыбызга жаза алат экен, көрө алат экенбиз, анан байланыш аркылуу чыга алат экен, көчөдө жүрсөң айта алат экен. Ошол нерселерди чыгарып турсак, бул чыныгы эл астында картина кандай болуп атканын көрөт. Анан жогорку жактагылар мындай үстүрттөн кагаз менен окуп түшүнүп калбаш үчүн, анан соц сетке деле баары толук чыгара албайт, баягы соц тармакка ачык чыгара албагандар бар. Анан көз боемочулук деген бар. Көз боемочулук деген бар. Ошол тармакта бул мындай бизден азыр эми кайрадан мындай кененирээк дем алганга жакшы болсо, бул баарыбыз үчүн жакшы болот. Бул журналисттер эле үчүн эмес, жалпы эл үчүн, бийлик үчүн деле. Азыркы учурда журналистика тармагы мурункуга караганда бир топ өнүктү. Эми журналистика тармагында кээ бирөөлөр бир маалымат, окуяны жеткирет, а бирөөлөр болсо иликтөө жаатында ошол окуяга ким күнөөлүү экенин, ким жооп берет экендигин жеткирет. Анан бул тармак чын айтканда эл ушундай иштерге муктаж. Чындыкты айтууга, сөздү бийликтегилерге жетүүдө. Анткени биз бийликтен күтүп отура бербей бир чараны, тескерисинче элдин үнүн дагы бийликке жеткирип, тескерисинче мамлекетибизге жардам берип аткан учур. Мен өзүм ошо жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттары бирлигинде иштейм. Бизде ошол жамааттык медиалар аймактарда иш алып барышат. Булар жергиликтүү радиостанциялар, жана ошондой эле жергиликтүү мультимедиа борборлор. Алар көбүнчө жергиликтүү бийлик менен тыгыз байланышта иштеп, ошол бийликтин ишин, отчеттуулугун элге таратышат көбүнчө. Анан элдин үнүн ошол бийликке жеткиргенге мындай көпүрө болгонго аракет кылышат. Акыркы кезде өлкөдө мисалы үчүн көз карандысыз медиага болгон, салттуу медиага болгон ишенимди жок кылуу үчүн чоң компаниялар жүрбөдү. Мунун өзүнүн кандайдыр бир саясий кызыкчылыктары бардыр. Бирок
ошонун аркасында мындай журналистиканын беделине мындай бир топ эле тээп койду десек болот да. Бир жагы жакшы көрүнүш, экинчиси бул журналисттер, редакциялык контент жасаган блогерлер пайда болду. Булар дагы мындай ошол жана нагрузканы алды да, бир кандайдыр бир бөлүгү ошолорго көбүрөөк кайрыла баштады. Мурда мисалы баары эле ММКга караса, азыр блогерлерге кайрылып, ошол аркылуу да маселесин чечкенге аракет кылып атат. Анан менимче жаман жери жок, бул жакшы эле. Бул дагы бул баягы элдердин өзүнүн маселесин чечүүгө болгон аракети да, бирок түшүңү сууга айткандай эле учурларда болуп атты да. Мисалы үчүн келет, кайрылат, анын боюнча материал жасалып, чыгып, сүйлөп деген менен мындай игнор да, дубалга сүйлөгөндө эле Бийлик тарабынан игнор. көбүнчө эле мындай мейтил алып атат да. Мурда реакция болбой элечи. Бул нерсе бүгүн деле болуп кеткен жок, буга чейин деле бир азыр көбүрөөк болуп калды акыркы кездерде. Буга чейин деле мындай нерселер болуп жүргөн. Ошону кантип чечсе болот? Кантип ушул бийлик толук кандуу журналисттин ролун түшүнүп, бул бизди сынап, бизди каралаган жок, тескерисинче жакшы болуп кетсин деген ниет менен кантип кабыл алганга кандай таасир кылса болот? Билбейм, биз ошондон бери Токтурбаев кеткенде таң калып атпайбы элдин баары? Ой, ушундай нерсени кылыптыр, тигинтиптир, там бюджети акчасы жок эле муну тигинип баштайыптыр, муну баштайыптыр депчи. Биринчи жолу көрүп атканда жанында жүргөн кишилер эле ой ушундай болуптур дешипчи. Токтурбаевдин начальниктери деле, чоңдору деле да, бийликте тургандар таң калып атат. Мен күлдүм да, бул нерсе буга чейин деле болуп келген да. Мырзахматовду кетиргенде кандай болду эле? Мырзахматов да мосту курганда бюджеттен эсептебей туруп, бюджетте жок акча менен баштап алыптыр деп ошону менен эме кылган, довод кылган да. Андан кийинки мэрде эле эмени Акбуранын боюн таш менен тизгенде бюджетте акча жок эле, жеке ишкерлерди силер кыла бергиле деп туруп тиздиртти. Кийин анын акчасы ал мэр жумуштан кетти, ызычы болуп, ал жактан ызычы болуп. То есть буга чейин эле болуп келген нерсе да. Ушул нерсени постоянно журналисттер айтып эле келгенбиз. Иликтөөлөр жасалган, же болбосо целый Аскар Шакировду чоң көчөнү асфальтташкан. Асфальтта бүтүп 3 күндөн кийин тендер объявить этип атат ушул көчөнү асфальттоо боюнча. Ага чейин акчаны каяктан таптып билбейм, бирок то есть азыркы Токтурбаевга коюлуп аткан күнөөлөр мурда деле болуп келген да. Анын бул нерсенин жөнүндө иликтөөлөр чыгарылган, берилген. Бирок ошондон вывод чыгарбай атпайбы бийлик? Парламентте иштеген депутаттар буну түшүнөт. Бизге деле парламенттеги иштеп жаткан азыркы депутаттарыбыз менен кесиптештерим деле камералардан, журналисттерден тартынбай, качпай, ошол диалог куруп, ачык мындай эл менен, шайлоочулар менен тыгыз байланышта болом десем, күндөн күнгө эле ошол окуруңа барып турбайсың да. Ошон үчүн журналисттер керек, депутаттар үчүн өзгөчө мааниге ээ да, мен ошого ишенем. Бийлик болсо, бийлик тарабынан эми баардыгыбыз жакшы кадамдарды күтүп жатабыз. Баардыгысы эле ачык болот, айкын болот, мындан ары деген диалог тыгызыраак болот, көбүрөөк байланыштар болот деп ишенгим келет да. Алар деле түшүнүп жатышат болуш керек. Журналистиканын дагы бир түзмө-түз функциясы өзүңүз айтып кеткен, бул бийлик менен элдин ортосунда болгон көпүрө, элдин үнүн жеткирүү. Ошол сиздин мисалыңыздарда канчалык көп мындай учурлар болду, эл сизге кайрылып, сиз үнүн жеткирип, анан ошол мүмкүн кандайдыр бир чечимдер кабыл алынган, көйгөй чечилген, ошондой учурлар жөнүндө айтып берсеңиз. Андай учурлардан биз башында иштеп жүргөн убакта Кара суу алай жакта бир көмүр экен, аны деле Кыргыз көмүр ишканасы, биз Кытайдан инвестор алып келдик, мамлекеттик саясат, бул биздин өзүбүз ошол жерди мамлекет иштетет деп алып келип, бирок алар мындай айланып жол менен өтпөй, булар тоодон мөңгүлөрдү талкалап, арча токойлорду кесип, бул бир 35 километр жол, чакырым жол салып, бер жактан бир 100 чакырымды айланып өтсө, расход болот деп 35 чакырым жол салып, бирок айылдын жайыттарын талкалап, булак суулардын башын талкалап, мөңгүлөрдү талкалап ошентип жатышкан экен. Биз материал чыгарганбыз. Ошондо эле Кыргыз көмүрдүн жетекчилиги булар мамлекеттик саясатка каршы болуп атат, биз инвесторду качырып атасың деген. Кийин аныкталды, көрдү, башкы прокуратура барып иш козгоду. Ушул анткени мөңгүнү талкалап салган, бир 500 метрдей жерди, бийиктиги 3 метрдей болгон мөңгүнү талкалап эле өтүп кеткен. Биз ошол жакка чейин чыгып барып көрсөтүп бердик. Мына мондой болуп атат, эл жөн эле кыйкырып аткан жок деп. Эл кайрылып барганбызда. Анан
Андан кийин ушул иш боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз көмүр ишканасынын ошо түштүк регионун тескеген орун басары кызматтан алынып, түштүк филиалындагы директору кармалып, ал боюнча ошол иш токтотулуп, Кыргыз көмүрдүн балансынан чыгарылып, ал көмүркенди Кыргыз көмүр казбай турган болуп, кийин Кара Суу районуна өткөрүп берди, аймактык боюнча администрациясы алып, аны кийин ошентип иштеп баштаган. Анан мындан сырткары жана мүлкүмдү тартырып ийдим, ишкерликке кол салып атат деген сыяктуу маселелер да болгон. Бул ошол башында бизге мындай кысым болуп атат деген. Анын арасында деле атабай эле коеюн, ошо кайрылуу жасагандан кийин кайрылуусу түз жетип, мындай маселеси чечилип калган учурлар болду. Мына Кошкордо эле бир мисал, мындай кире бериш жерде бир таштанды эле жаткан жер экен. Таштанды болуп 92-жылдары таштанды болуп, айылдын элдери бурчта мындай шагыл жер, багы мал өлгөн нерсесин баарын таштап кетип ошондой болгон жер экен. Анан бир аксакал ошол жерди бала чакасы менен тазалап, ташын терип, топурак алып келип төгүп, бак отургузуп, анан азыр кичине кафе кылып, эс алуучу жай кылып койгон экен. Анан ошону алабыз деп атыптыр да. Сен ушуну мыйзамдаштырып алдың. Бул жер мамлекеттики, сен алып, мыйзамсыз түрдө алып, жасап алдың, эс алуу жай кылдың, өткөр деп. Анан эми ал бол барып тартып көрсөттү, кырдаал мондай, аксакалы 80 жашка чыгып калыптыр. Монтип кылган эле архивдик сүрөттөр ошону көрсөтүп бердик. Анан ошол убакта УКМКнын жетекчисине жетип, анан түшүнүп, анда деп алар маселеси калган экен. Ага жардам бергендин ордуна наоборот тартып алганга аракет кылып атат. Ооба, сен каралбаган жер болбосун. Сен азыр эми жакшы жай болуп калды да, эс алуучу жай, кафе салып, адамдар той аш бир нерселерин өткөрчү жай болуп калыптыр. Бактарды тигип, көп 1 гектардай жер беле ошондой. Анан жок, сен мамлекетке өткөр, мыйзамсыз өткөргөнсүң деген маселе болгон экен. Бул сыяктуу эми азыр мындай ишкерлер көп арызданып атпайбы? Анча-мынча чыгарган ушундай маселелер болгон. Анан жалпы эле элге түз маалымат жеткирүү. Азыр мына маалымат элдик дарыгерлер боюнча, элдик дарыгер жөн эле алдайт, билими жок, ар жагында эч нерсеси жок. Жөн эле сиз буну ичиңиз, тигин ичиңиз деп элдин акыркы үмүтү менен келген адамдарды алдап атат. Алдап акчасын алып, дарыларын берип, мына Замир Акжолбекович дегенди чыгардык. Бул бүт Кыргызстандын аймагында региондорго чейин жетиптир. Эми кээ бирөө анча-мынчасына пайдасын тийип аткандыр, бирок көпчүлүгү зыян тарттык деп атат. Эми зыян тартпаса дагы баягы ооруган адам үмүткер болот экен да. Бүт жактан айла таппадым, ушудан айыгып атат, ушуга барып көрөйүнчү деп барса, мен айыктыра албайм дебей. Айыктырабыз, 50 миңдик дары алыңыз, 6 ай ичишиңиз керек, 1 жыл ичишиңиз керек деп ошондор берет. Биз ошонун адамдарына жүзүн ачып көрсөтүп атабыз. Ошо адамды барып сурасак, эми эки сөздү туура жаза албайт. Кыргызстан деген сөз жада калса өзү айтып аткан медицина деген сөздү туура жаза албайт. Кайерде бир жыл мурун диплом алдым дейт колледжде окуп. Ал колледжде окуган диплому кайсы колледжде окудуң десең атын айта албайт. Кантип алды ал деле Акча менен бүтүргөндүр да. Ошондой болбосо укмуш иштеп, укмуш мен дарыгермин деп ошо атактуу адамдар деле эми алданып ишенип, аны жарнама кылып атышат. Ошол окуялар мына бизде мен түшүндүм, курулуш тармагында көйгөйлөр аябай көп болуп кеткен. Мен жаңы баштаганда ушу курулуш тармагында көп үйүбүз бүтпөй атат, бул компания бүтүрбөй кетти, мондой болду деген маселелер аябай көп кайрылышат. Азыркыга чейин ошолордун үнүн жеткирип, компания менен мына соңку учурда эле Дөлөт курулуш компаниясы акчаларын алган, без первоначального взноса баштап төлөмсүз деп. Шопоковда 3000дей батири бар. Аны 1,5 миңи сатылган дейт. Кудайберген объектисинде 1000 ашыгыраак батири бар экен. Кудайберген баарын сатып бүткөн. Бүтүрөбүз деп Кудайбергендегисин бүтүрүш керек эле 1-2 жыл мурун. Бүткөн жок. Турат. Тынбай кайрылуулар болду. Ошо президенттин өзүнө түз жеткен экен. Түз тапшырма берип, компанияга тышкы башкаруу киргизип, болду силер бүтүрө албайт экенсиңер деп. Анткени 1-2 жыл болду. Азыр ошо курулуш министрлигинин балансына өткөрүп, эми ошолор көзөмөлдөп, андан ары бүткөрө турган болду. Бул компаниянын башка активдерин алып, ошентип бул ушуну менен дагы бир 3000дей адамдын, туңуюкта турган адамдын маселеси чечилди. Мисалы үчүн Актала районунда бизде жамааттык мультимедиа борбор бар. Мына ошолор айтышат, ал жерде Баетов деген айылда
жарыктандыруу, көчөлөрдү жарыктандыруу бул абдан чоң көйгөй болгон. Бул чоң эле райондук деңгээлдеги айыл. Анан ошол жерде кечкисин окуучулар үчүн, деги эле жашоочулар үчүн абдан оор болгон. Экинчи маселе бул таштандыларды салуу урналары жок болгон деп. Анан ошол жерде Тунук жамааттык медиа борбору бар. Алар абдан активдүү, жетекчиси, ал жерде иштеген адамдар, алар ошол боюнча кейстерди жана ошондой эле бизде дайыма маселе болгондон кийин чечилет эмеспи? Ошондой учурларды сүрөткө тартып, анан жергиликтүү райондук бийликке жеткизишкен. Анан райондук бийлик ошол материал чыккандан кийин, сүрөттөрдү көргөндөн кийин, адамдардын жабыркаганын көргөндөн кийин ошо толук көчөнү жарыктандырып, анан таштандуу урналарын орноткону бул конкреттүү кейстердин бири. Бул чакан эле локалдуу кейс болсо деле көп жерлерде ушинтип чечилет да. Анткени андай медиа жок болсо, жана башында айтып өтпөдүмбү, көпчүлүк аймактагы адамдар мисалы үчүн ошол жергиликтүү бийликке кайрылып, же болбосо мындай үнүн жеткизген активдештирүү төмөнүрөөк экен. Эгерде ушундай медиалар бар болсо, жергиликтүү маселелерди көрө билген, анан аларды жеткире билген медиалар бар болсо, ушундай кичине болсо дагы жеткирилип турат. Бул азыркы учурда абдан сонун кейс. Ошол райондук бийлик дагы айткан учурунда биз бул маселени мындай карабай калыппыз, бизге ушинтип айтып, маселе бар деп айткан, бизге чоң жардам болду деп айтышкан да. Чынында көп адам кайрылат, анан бир күн эстен кетпейт. Түндө саат 2-лерден өтүп калыптыр, туруп бирөө чалат, кайра анан алсам. Аялым үйдөн чыгарып салды деп бир киши кайрылганда. Айттык, эми түнкү саат 2-де мен кайтып бармак элем деп түшүндүрүп, анан эртеси күндө байланышып, баары жакшы болуп кеткенин айтты. Көпчүлүк адамдар мындай эмоция калтырып атканда, жини келип турганда биз издейт экен да, ошол үчүн жини тарагандан кийин кайра өзүнө калыбына келип калат. Негизи ошо журналисттердин мындай көп байлыгы жок, мындай көп бизнес эмеспиз да, кирешебиз жок. Бирок сиз үчүн ушул эмне үчүн ушул жумушту жасап улантып атасыз? Эмне дем берет сизге? Ушул тармакка кете турган болсоң, өзүңүн жумушуңун фанаты болушуң керек экен да. Биз айтабыз го, эмне себептен театрда 10-15 миң сом эле айлык берет, бирок ошолор кетпей, ошол жакта иштеп жүрө берет деп. Алар ошол жумушун сүйөт, ошонун фанаты. Ошо менен жашайт. Ошо менен жашайт. Ал башка тармактан мындай өзүнүн ордун мындай башкача элестетет. Бул ошол менен жашайт. Бизде деле ушул тармакта жүрсөң фанаты болушуң керек экен. Меники эми кандай болду? Мен бул эркин журналистикага келгенге чейин редакцияда иштедим, жакшы маяна төлөгөн редакцияда иштедим. Туруктуулук бар. Туруктуулук бар. 7,5 жыл иштеп туруп, анан бул жака кеттим өзүмчөчү. Мен эми ата-энебиз Россияда иштеп жүргөн, алар мурдатан эми жакшы бутка туруп, баягы мага үй алганга жардам берген. Мен бул жака кеткен убакта өзүм үйлөнүп, жайланган, бир балалуу болуп калган. Үй бүлөлүк абалымда дагы мындай туруктуулук бар. Өзүм туруктуу жашаган үйүм бар. Ошол учурда анан мен отуруп, анан ойлондум. Эми мен ушул жаш кезимде, ушундай курагымда иштеп калбасам, мен азыр бир редакцияда отура берсем, отуруп калам. Эртең бир куракка чыгып 2-3 балалуу болгондон кийин менде кооптуулук пайда болот. Кой, мен азыр бияктан чыгып кетип жаңы бир нерсе баштайын десем, ишим болбой калса, үй бүлөм ачка калат. Кантем деген ой болбосун. Мен азыр ушундай жаш энергия бар маалда бир нерсени баштап көрөйүн деп анан кеттим да. Анан бизден бул жактан башында ошол тармак болду. Анан мен азыр кошумча дагы башка бир жумушум бар, эми бизнес сыяктуу. Мен эгер ал жакта дагы жасасаң көп экен. Азыр бизде бизнестен, частный неме турак жай тармагында иштегендер акча табам деп кирип кетсе, толтур акча тапсаң болчу да экен. Бирок журналистика убакыт жетпейт да. Убакыт жетпейт. Мен ошондуктан ал жактан мындай азыраак эле жумуш кылып атам да, журналистиканы да калтырбай эки тарапты алып кетип атам. Анан мен ушул журналистика тармагынан эле коммерциялык сунуштар болот, рекламалык видеолорду даярдап берүү, рекламалык негизде материалдарды чагылдыруу. Бул нормалдуу да. Нормалдуу, мыйзамдуу бузбай. Анан кээ бир маселелер кайрылууларын чыгарып беребиз дегендер элдер өздөрү түшүнүп да колдоосун көрсөтүшөт. Сен келип бер, макул, келип кеткен чыгымдарыңы төлөп берели дешип.
чыгарып берели, биздин үнүбүздү жеткирип берсең, сенин аянтчаң аркылуу жетсе жакшы болот деген сыяктуу. Эми биз ар бир чыгарган материалды дагы баягы мыйзамдуу жагын иликтеп, чын эле ушу чын айтып атабы, эки тараптуу чагылдырып ошондой тармактар менен берип келатабыз. Бул мен ушул тармак өнүксө деп, анткени эркин журналисттер монтип чыгарып көбүрөөк болсо, көйгөй көп экен. Мен өзүм жалгыз жетишпейт экенмин. Ырыс Исаков чыгарып жүрөт, ал өзү жалгыз жетишпейт экен. Мунарбек Имаров деп чыгып атат. Ал деле көйгөй көп экен. Биз ушул тармактарды көбөйтсөк, ушундай адамдарды өстүрүп чыксак, жакшы мындай өзүнүн атына иштей турган адамдар өстүрүп чыксак, анда жакшы болот экен. Анан биздин тармакта дагы бир айтып кетейин. Эркин журналисттер кээ бирлери эмне үчүн кармалып кетип атат, эми андан ары Кудай сактасын, подстава болуп калат, моундай деп. Азгырыктар көп экен да. Моундай менин пайдама материал даярдап бер, же болбосо моуну дайындап барсам моуну чарбай эле кой деген сыяктуу. Сен ошол нерсе менен бирок дароо эле сен ошондой нерселерге барсаң, башка кылсаң, өзүңдүн репутацияңы булгайт. Кыргызстан аябай эле кичинекей. Ооба. Сен бирөөдөн бир нерсе кылдың дегиче эртеси күнү башка баарына жетет. Анан сен менен андан кийин иштеше албайсың. Сен өзүң так жолу репутацияң менен барып, мындай аудиторияң кеңейгенден кийин жанагы каражат өзү эле келе баштайт экен. Мисалы акыркы бир жылда аябай эле көп өзгөрүүлөр болду. Гранттык колдоо токтоп жатат. Анан журналисттер көп учурда дагы киреше булактардын, кошумча киреше булактарын издегенге мажбур болуп жатышат. Биз азыр активдүү рекламага кирип атабыз. Бирок рекламадагы мындай да, биз иликтөөлөр чыгарабыз да. Анан реклама берген компаниялар алар ушундай мындай темалардан качышат өздөрү. Эгерде бир видеоңдо реклама чыкса, экинчисинде мындай курч бир иликтөө чыкса, бир мамлекеттик мүлккө кол салган, мамлекеттин колунун чөнтөгүнө кол салган чиновник тууралуу контент чыгарсаң, ошондо тиги реклама буйрутма берген компания ойлонуп калышы мүмкүн да. Эгерде буларда ушундай негатив чыга берген болсо эмне болот депчи. Негизи биздин өзүбүздүн эле мурунку ММКлар тууралуу мыйзамыбыз жакшы эле болчу. Аны азыр жакшыртып, анан балдардын коопсуздугун карайбыз деген өзгөртүүлөр негизи туура эмес. Анткени ушул сөз эркиндигин бууп жатат да. Тескерисинче көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе, бизнес ММКлар менен иштесе, негизи жакшы болот эле. Анткени ушул жерден даана көз карандысыз медиалар пайда болмок да. Азыр мындай көз каранды медиа жок деп ойлойм. Көз каранды мамлекеттен көз каранды. Бирок грантка көз каранды болуп атат да. Ошону жок кылганы жардам бериш мүмкүн. Бизнес, мамлекет дагы эгерде ушун тосмолорду койбосо, медиа өзү эле өнүп кете берет. Жолун таба алат. Ти медианын аталышы Т деген тамга бул негизги мотив берген нерсе да. Тайыржан Турсуналиев деген белгилүү медиа ишмер, ошол кишинин атын алып жүрөт да бул медиа. Анан ошол кишинин мындай убагында мечтасы, мындай орусча айтканда мечтасы болчу, ушундай мектеп кылсам, ушу медиа кылсак, мындай чыны көз карандысыз медиа болсо дегендей эмелер болчу. Анан ал киши өтүп кеткен. Анан ошол кишинин мындай келебиз деген десем болобу, ошол кишинин мындай бир каалоосу ишке ашпай калган каалоосун улантуу катары көрүп, бул ички жанагы мотивациям да меники. Анан мен да бир аз мындай басаңдаткан аракет көрдүм да, басаңдатып көрдүм жумушту. Бирок журналистиканын эмеси, качествосы өтө мындай жаш журналисттер айрыкча аймакта журналисттердин сапаты, журналистиканын сапаты көтөрүш үчүн баары бирөө кыймылдаш керек экен да. Анан эми жөн тренингтер, окуулар башка да, университеттер булар башка, практика жүзүндө жасап, ошол жаш журналисттер өзүнүн жасаган эмгегинин мындай акыбетін көрүп, мисалы бир кандайдыр материал жасап, ошого реакция болуп, ошол нерсе оңолуп, иш жумуштары өзгөргөнүн көрүп, мындан дагы шыктанып дагы иштей башташы, ушул нерсе да мага чыгып берет да, мындай жаңы журналисттердин чыгышы деп ойлойм. Биздин жанагы аймактык медиалардын мындай бир эмеси бар. Биз жана уламышта айткан ташты тоого түрткөн кишидей эле даярдайсың, жаш журналисттерди даярдап чыгарасың, анан бир кандайдыр бир деңгээлге жеткенге чейин баарысы уже чоң медиаларга кетет, анан кайрадан баштайсың. Кайрадан даярдап 2 жыл 3 жыл бир чоң деңгээлге жетет. Эми бул мен буга эч каршы болгон эмесмин, дайыма мен айтам. Сен өсөсүңөр, анан башка жака, башка тепкичи көтөрөсүңөр, башка деңгээлге көтөрөсүңөр. Чоң медиалардын ошол эле белгилүү Азаттык болобу, BBC болобу, башка медиалардын баарында ошо биздин эски кадрларыбыз бизден окуп иштеп
кеткен кадрлар көп. Негизи Ош облусунда журналистика мындай популярдуубу? Популярдуу десек болот. Ооба. Журналисттердин баарысында чоң журналист болобу, кичке мындай жаңы баштаган журналистпи, тажрыйбалуу журналист баарын өзүн жасаган мээнетинин акыбетин көргөндө, бир кандайдыр бир жылыш, кандайдыр өзгөрүүлөрдү көргөндө шык алып эле кайра заряд алып мындай чайткандачы кайра иштей баштайт го дейм. Бирок жаштардын көзү күйгөн жаштар көппү? Ушул көп эле, бирок акта бир эки неме бар. Маселе бар. Бул мен жаман эмес, бул деле жакшы эле. Азыркы бүтүп аткан окуп аткан, мисалы журналистика факультетин окуп аткан Оштогу жаштардын көпчүлүгү көбүрөөгү блогер болгусу келет. Бир кандайдыр бөлүгү телевидение же болбосо медианы өздөрүн мындай телевизордон көрүп аткан дикторлор бар го, мындай диктор, кадрдагы кишилер, ошолордой болгусу келет. Анан чындай полевой журналист болуп, медиада иликтөө кылып иштегенди билгенде ушуга аракет кылгандар азыраак. Мээнети күчтүү жумушту кылгандар азыраак. Ошондо блогер болом дегендер бул каалоосу жакшы, сонун эле нерсе. Макул, мындай редакциялык материалдар жасап кыла берсин. Мисалы үчүн Ыдырыс Ысаков болом же Карымшаковтай болом дегендер жакшы бул. Бирок алардын артында, бул жигиттердин артында бэкграунд бар да. Гезит иштеген, радиодо, ТВда көп жерде иштеп, тажрыйба чогултуп, анан азыркы Ыдырыс Ысаков же болбосо Карымшаков болуп атат. Студент балдар университеттен бүтүп эле ошондой болгонго аракет кылгандар көбүрөөк болуп калды. Ушул нерсени сизге окшогон агайлар түшүндүрүш керек го дейм. Биз айтып келесиң, Бул деген чоң мээнет, чоң эмгек. Бул нерсени айтылып келет, но эми жаштарда көбүрөөк кээде жеңил ойлуулук болуп аткандар, себеби биз айтканды айтып атабыз, анан ошол учурда жана алар бизге караганда көбүрөөк контакт болгон соцсетте, интернетте башка нерсени көрүп атканда бир аз ошол жака болуп кеткендер болуп атат да, мисалы үчүн. Анан жана мээнеттен, жана кыйналып мээнет кылгандан көрө лучше бир кандайдыр компанияда СММщик болуп иштеп, жеңилирээк, көбүрөөк акча тапканга көбүрөөк кетип атат. Ушундай жагы да бар да. Мамлекетке, элибизге журналисттердин, эркин блогерлердин көз карандысыз, чынчыл, кесипкөй биздин кесиптештерибиздин ролу кандай? Мааниси кандай? Мааниси эми көйгөйдүү болгонун ачык айтып турган журналисттердин болгону жакшы. Көз карандысыз журналисттердин болгону жакшы. Болуп алар айтып деп турганы жакшы. Анткени мисалы үчүн Жалал Абадтын Базар Коргон деген бир районунда айылдагы бир маселе болуп атса, аны билбейт да. Акимден сураса, аким башкача маалымат берип коюшу мүмкүн. Айыл өкмөт сураса, айыл өкмөт өздөрүнө ылайыктап маалымат берип коюшу мүмкүн. А сен ошону барып көрсөтүп келип, ачыктай моундай болуп атыптыр. Ошол башкача маалымат берип аткан аким айыл өкмөткө кирип туруп, мындай экен го, кана десең, ал чындыктан кайта албайт да. Анын жүзүн көрсөтүп бересиң, эмне болуп атканын көрсөтүп бересиң. Бул ролу аябай чоң. Бул жардам болуш керек. Анан кийин мамлекет ушул журналисттерди аркы жээк, берки жээк деп бөлбөй, баарына тегиз караса, баарынын эле максаты бир. Баарынын эле Кыргызстанда жашайт. Баары киндик кан тамган жер ушул жер. Ошо бийликтеги кээ бир адамдардын туура эмес иштерин айтып коюшу мүмкүн. Бирок мамлекетке каршы кылайын, ушу мен чыгарган менен мамлекеттин иши токтоп калсын, ушул келе аткан инвестор качып кетсин дебейт. Бул мондай маселелер бар экен, ушуну карап коюңуздар деген эле коңгуроо кагат. Баарыбыз билебиз, мамлекеттик медиалар мындай чыныгы кандай болуп жатканын көрсөтүшпөйт. Анын баары эле билет. Мындай объективдүү чагылдыруу, окуяны чагылдыруу болбойт. Ошол эле учурда мен ойлойм, азыр Кыргызстанда медианын саны деле жетишсиз. Көбүрөөк болуш керек, анткени региондордогу окуялар чагылдырган медиалар жетпейт. Мына ошонун баарына шарт түзүлсө, медиа өзү эле өзүн багып кетет. Мындай жана тосмолорду койбосо эле. Ушул медиадагы окуяларды туура так чагылдыруу, алардын баарын факт-чекке үйрөтүү, мына ошентсе медиа өзү эле өнүгүп кете бермек. Ага мындай бир жанагы эмне үчүн маанилүү деген суроо деле туура эмес деп ойлойм да. Өзү эле болуп турат да, керек бул негизги нерсе да, маалымат негизги нерсе. Тамак аштай эле болуп калды да азыр. Просто айтып атпайбы азыр? Медианын журналисттин кереги жок, блогерлер бар, анан пабликтер бар, ошо менен эле чектелсек эле болот деген ойлор болуп атат. Ошон үчүн суроо жаралып атат. Ага мисал бар. Мисалы акыркы жанагы индус жана пакистандык студенттер менен окуя болгондо,
негизги фейкти тараткан, маалыматты тараткан пабликтер болду. Ал пабликтерде кайсы адамдар иштеп атат, белгисиз өздөрү мындай экранга жүзү менен чыгышпайт. Алар кимге катталган, мына ошол нерселерди дагы билиш керек да. Пабликтер күндө 10-20 паблик ачып берсе болот, анонимдүү кылыпчы. Алар дагы маалымат чыгара берет, алгоритмдер өйдө чыгара берет, адамдар лайк кое берет, окуй берет, ишене берет. Ал жерде ким эмне кылып атканы түшүнүксүз. Өзүбүздүн эле жанагы МК мыйзамыбыз тура эле болчу. Лицензиялар бар, берилет. Ошонун негизинде иштеп жүрө беришет СМИлер. Муну өзгөртүп, дагы бир толуктоо киргизүү эми ашыкча деп ойлойм да. Санарип дүйнөдө мурда биз гезиттерди сатып алып окучубуз, туурабы? Андан кийин интернетке өттүк, онлайн форматка. Андан кийин журналисттерге дагы атаандаштык күчөп, блогерлер пайда болду да. Ортодо ошол жактан текшерилбеген дезинформация кеткенде сөзсүз түрдө депутаттардын деле, эми канча депутаттар арызданып жүрүштү эле, менин дарегиме такталбаган маалымат кетти. Мен деле жакында эле 8 марш эмес, ошол акциясына барып, ал жакта болбогон видеолорду улуттук телерадио компаниядан чыгарылганда деле мен да аябай ачууланып, аябай кейген болчумун да. Бирок мен ишенем, көч бара-бара өзгөрүлөт, мындай оңолот. Солго да оңго да мындай тартпагандай кылып туруп, бир ортодо чындык чыгат деп мен ишенем. Ошондуктан чыныгы журналисттер эки тараптуу, взвешенный деп коет го, ошол таразага коюлган маалыматты бериш керек. Бул бир жагы, экинчи жагы деген журналисттик иликтөө болуш керек деп мен ишенем. Анткени журналисттик иликтөө бул деген бүт башынан жибинитин эми башынан баштап аягына чейин ошол маалыматты текшерилген, салыштырылган, аягында деген ошол болгон продуктту деген журналисттин өзүнүн мүмкүн көз карашы менен берилген продукт болсо дагы бул деген сапаттуу бир продукт болуш керек деп мен ошого ишенгим келет да. Биз эми мамлекетке өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз деп ойлойм. Анткени элдин үнүн жеткирүү бул кандайдыр бир кадам. Мамлекет менен биргеликте чоң иш алып барсак аябай сонун болмок. Анткени кээ бирки мекемелерге кирүүгө уруксат алууда балким бизге мамлекет тараптан уруксат берилип, алдыга таштаган кадамыбыз дагы мындай чоңураак болмок. Балким мамлекет деңгээлдеги элдер түшүнбөгөн маселелерди биз аркылуу балким алар түшүндүрөт деген иште алып барсак сонун болмок. Биз эч кандай каршы эмеспиз мамлекет менен биргеликте иштөөгө, иш алып барууга кызыктарбыз. Сунуш түшсө иштейбиз. Азыркы учурда маалымат заманында жашап жатабыз. Ошондуктан маалыматты баардыгы туура же болбосо чын боло бербейт да. Анын баардыгын анализдеп, талдап, иреттеп алганга ар бир адамдын мындай билими же болбосо сабаттуулугу туура келбейт. Анан ошол журналисттер, көз каранды эмес медиалар, мына ошол адамдарга ошол туура, мындай ар тараптуу, калыс маалыматты бергенге ролу абдан чоң. Эгерде биз журналистиканы, ушул медианы түп тамырынан жоюп салсак, бизде хаос жаралат албетте. Канча деген жалган маалыматтын айынан адамдардын терс кесепеттерге учурап жатышат, финансылык жактан, ден соолук жактан туура эмес маалыматтарга ишенип, мамиле бузулуп атат. Ушундай көп терс кесепеттер бар. Анан көз каранды эмес медиа, сабаттуу журналисттер ушу маалыматты элге талдап, үйрөткөнгө, туура маалыматты бергенге, башка маалымат менен салыштырганга мүмкүнчүлүк түзөт да. Анткени бир эле булактан маалымат алуу бул дагы мындай кесепеттери бар. Анткени бир маалымат ар кандай кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Адамдык фактор деген бар. Ошондуктан бир нече медиа, журналистика бар болсо, баардыгын чогултуп талдап, анан бир жыйынтыкка адамдар келе алышат да. Адамдарды ошо сабаттуу болушун кааласак, көз каранды эмес медиага дагы, жеке менчик медиага дагы мындай шарт түзүп, бирок алардан кесипкөйлүүлүктү дагы талап кылуу керек деп ойлойм. Аксиома да бул өзү чынына келгенде. Муну далилдештин кереги жок да. Теориядай кылчу, бул аксиома, бул керек нерсе да. ММК сөзсүз керек да. Анан эми муну мисалы жарыпы эсиңиздеби, жана ким эми айтпады беле. Нобель сыйлыгын алганда журналист, орусиялык журналист айтпады, жанагы дайыма бийлик туура эмес колдонуп келет. Иттер үрөт, бегербен жүрөт, иттер үрөт дегенде бийлик мындай көңүл бурбагыла иттер үрөт дегендей кылат. Бул нерсени биздин чоңдор да айтып жүрөт. Келбен жүрөт, ит үрөт деп. Кылыбыз кыйшайбайт. Ошондой деп жүрбөйбү? Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыта албайсыңар. Тиги киши айтып берип, жок. Именно ошол иттер үрүп,
коргоп силер кербенди коргоп аткан үчүн тиги ууру кеске келбейт. Ит үрөт, ошон үчүн кербен жүрүп атат. Эгер иттер үрбөй калса, тиги кербенди талкалап кетет же уурдап кетет, жок болот. Кербен жүрбөй калат. Просто бул нерсени интерпретация туура эмес кылынып атат. Биз ошол үрүп аткан иттердин үрүп аткандыгы демек кербен жүрүп атат алдыга. Кербен жылып атат дегенди билгизет. Өлкө жылып атат, жакшы жолго баратат дегенди билгизет. А ушул иттер болуш керек, үрүп туруш керек депчи. Демек, ММК болуш керек да, ушу жана айткандай үрүп туруш керек. Себеби ал мамлекеттүүлүктү коргойт, мамлекет алдыга жылуусун коргой турган инструменттин бири. Саясаттын босогосун аттаганыма мына 10 жыл болду да. 10 жылда сиз өзүңүздөр деле мүмкүн окуп калсаңыздар керек. Бир топ каралоо болду, атайы жалданган фейк фабрикалар, боттор, 100 эмес 1000 деп мындай комментарийлерди анын баарын көтөрүш керек. Анткени сен элдин элегинен өтүп, элдин ошонча 1000 адамды парламенттен мен өкүлүмүн дегендиктен көтөрө билиш керек. Ага туура сынгада эми кичине терин калыраак болуп калыш керек да. Анан үйдө отуруп алып туруп ыйлап, анан кейип, анан аябай назик болсоң, анда парламентке келбеш керек. Өзгөчө айымдарды бөлүшөт, эркектерди бөлүшөт. Жок, саясатчыга эркек аялды биз бөлүнө албайбыз да. Саясатчы деген бир эле статус бар. Ошого татык болуш керек. Анан келип туруп журналисттер менен айтышпаш керек. Сага туура эмес суроо берген адамдар менен айтышпаш керек. Анан жакпай калсаң анда деген ордуңду берип туруп, ошол ордунда деген ошол көтөрө билген адамдар барыш керек деп мен канча сынга кабыл алындым. Аны деле түшүнөм, моюнга алам. Менден деле кемчиликтер кетет да. Ошол кемчиликтер кеткенде менден да кетип, ошону туура кабыл алыш керек, ошону да түшүнүш керек. Анан ошону жеткире албасаң да өзүңө бир тыянак чыгарып туруп, туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Мүмкүн чын эле сиз сындаган нерседе бир өзөк бар. Бийлик деген үстөмдүк кылып атасың да. Ар бир 7 миллион 400 жаранын ичинен президенттен кийин, спикерден кийин, анан премьерден кийин, анан көтөрүш керек да. Сен кол алында деген канча адамдар ошол иштеп жүрөт. Канча адамдар мүмкүн ал бүгүн көңүлү жок болчу, же көңүлү бар болчу. Сенин көңүлүң барбы жокпу? Элдин анын иши жок да аны менен. Бул сенин жоопкерчилигиң, ошону көтөрө билиш керек деп мен ойлойм.